Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге жеринин аянты 12 сотук болгон сатылуучу ушул жер үй жөнүндө информация бермекчимин. 4 тарабы пескоблок забор менен тосулган. 20 тонналык водоем бар. Свет келген. Бул жак негизги кирүүчү варата. Киргениңиздерде мына чоң полторашка тибиндеги үй мощный салынган. Азыр кирип көргөзөм. Байкаңыздар, жер өтө чоң. Себеби 2 участок. 6 сотуктан 2. Кызыл китеби бар албетте эле. Закон түрүндө сразу өткөрүп берем деп эси мага маалымат берди. Достор, мен турган жер бул Араван районуна караштуу Гүлбар айылында турам. Гүлбардын кең сайы бул жер туугандар. Адаштырбаңыздар. Гүлбар айылына кирип жүрүп келсеңиздер, Гүлбардын каналы бар. Каналдан өтсөңүздөр эле бул жагы уже кең сай болуп эсептелинет. Мына катар-катар үйлөр турат. Сиздер мына машинаңыздар менен эле мындай жүрүп келе бересиздер, үйлөрдү аралапчы. Сатылуучу үй болсо ушул. Мына. Көрдүңүздөрбү? Жаңы салынган ушул үй. Мощный болуп көрүнүп турат. Үйдүн алдына барыңыздар. Достор, ассаламу алейкум. Келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Мына байкаңыздар, ушундай үйлөр өтө көп экен бул жактачы. Теректер турган жак уже ал Гүлбар болуп калат, Каналдын бери жагы Кеңсай, нар жагы уже Гүлбар. Үйлөр көп. Мына машинаңыздар менен жүрүп келсеңиздер, оң жакта ушул үй сатка чыгып аткан учуру байкаңыздар. Жери 6 сотуктан 2. 2 кызыл китеп. Мындайчылыкында жери 12 сотук достор, 2 участокта. Мына 4 тарабын тосуп, вообще сонун кылып коюптур. Мына байкаңыздарчы. Пескоблок менен тосуп чыккан. Мына жакта главный ворота, мына жакта болсо чоң үйү, мына жакта болсо дагы бир ворота. Сонун. Жүрүңүздөр, эми үйдүн ичине кирели. Так, мына жак ажатканасы экен. Бул жак болсо ошо чоң үйү, полторашка. Өйдө тарабы 5 комната. Ылдый тарабы подвал. Подвал менен биринчи кабаттын ортосуна монолит куюлган. Үй газоблок менен тургузулган, электромонтаж бүткөн, черный потолок болгон, крыша жабылган. Электромонтаждарын дагы сонун мыкты деңгээлде бүткөрүптүр. Айнек эшиктери дагы орнотулган албетте эле. Байкаңыздар. Для себя салынган жаңы сонун үйлөрдүн бири. Бул жак запасной ворота, жана көргөздүм. Бул жак эми кийин мал жандык багып кала турган болсо, мына жакка сарай салып туруп, мал жандыктарды отдельно ушул жактан алып кире берет ворота аркылуу. Негизги ворота мына жактан, жана көргөздүм. Так, достор, ушундай. Коммуникация боюнча айта турган болсок, эми свет бар. Эми свет аз бардык жерде эле бар. Анан достор, суу маселесине келе турган болсок, сууну эми каналдан тарттырып аласыздар, же суу заказ кылып, мына жакта 20 тонналык кудугуна толтуруп аласыздар. 20 тонна туугандар. Бир толтуруп койсоңуздар, 4 ай 5 айга жөн эле жетет. Андан деле ашып кетиши мүмкүн. Так, эми азыр жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирип секин тааныштырайынчы кандай экен. Вариант обмен жолдорун болсо, сиздер ээси менен сүйлөшөсүздөр. Бул жак ошо негизги кирүүчү ворота болуп атат үйгөчү. Бул жак болсо негизги эшик, стяжка басылган. Жүрүңүздөр. Киргениңиздерде коридор. Узундан кеткен сонун коридор экен. Лестницалар менен чыгабыз. Пластик айнектерди коюп койгон. Электромонтаж бүткөн. Бул жак санузел, билесиздер. Бул эми как коридор катары эсептелинет. Бери жакка карап жүрүп келе бересиздер. Так. Азыр киргенде эле мына оң жагы план боюнча кухня экен эле. Мында арка кылып жасайм деп эси мага маалымат берди. Ушундай кылыш керек эле депчи. Бул жакка өтсөк, бул детская комната. Балдардын уктоочу бөлмөсү. Мына жер болсо как гостиная, как конок бөлмө катары кетет. Эске алыңыздар. Бул жак бир аз чоңураак, бул родительский спальный. Ата-энелер эс алат дегенде, Так, бул гостиная болуп атат. Анан так, жакшылап көңүл буруп көрүңүздөр. Мына жагы кухня болуп атат. Мына жагы как холл катары кетет. Холл действительно чоң. Диван, да бир башка шкаф, телевизорлорду коюп, сонун условияларды кыласыздар. Караңыздар.
Жақсы. Лайктан басыңыздар. Шындай сонун планировкадагы үйдү дос, таныш, туган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Баасы дагы жакшы бага коюлуп атат. Баратан ачып кирип келе бересиздер, достор. Так, менимче түшүндүңүздөр, бул жак кудук болуп атат. Бул жак ажаткана, мына күчүгү дагы бар экен. Негизи эми үйгө эч ким деле кирбейт. Бул жакта 4 тарабы тосулуп турат да. Мына 20 тонналык кудук, бир толтуруп коесуздар суу заказ кылып. Болду, кудай кааласа бир 5-6 айга жөн эле жетет да. 20 тонна оңор суу 5-6 айга жөн эле жетет. Мына жагы монолит, көрүп атасыздар, жыгач да бир башка нерсе эмес. Анан достор, мына мощный эшик коюп койгон. Бул жака кирсеңиздер, бул жак как подвал катары кетет. И баса, достор, мына эшиктери дагы бар экен. Междукомнатный эшиктер бар го. 15 миң, 10 миң сомдуктарча. Ошондой эшиктерди дагы алып келип койгон экен, замоктору мененчи. Ошолор дагы калат, ошо ала турган адамга деп мага ээси маалымат берди. Бул жак ошо жанагы запасной ворота. Мына чоң да, достор, чоң. Ортосуна мындай темир тосмо менен тосуп туруп, 6 сотукту бак и сарай кылып койсоңуздар болот. 6 сотукту чисто жилой кылып койсоңуздар болот. Эми карап көрөсүздөр. Квартираңыздар болсун, машинаңыздар болсун, башка нерсеңиздер болсун, айтып көрүңүздөр. Балким абменге ыңап калат. Ал жагы эми өзүңүздөрдөн ажаткана көрдүңүздөр, Жакшы.